Ассаламу алейкум жігіттер, қыздар, қандайсыңар, жақсысыңар ба? Бірдеке деселе 23 сантиметр деп шығып алыпсыңар да, 23 сантиметрді міне көтіңерге тығасыңар бы, же тумар қылып тағасыңар бы. Илгертен эле қой жеп келгенбиз, ошо кой менен эле жүрө бербейлиби? Каяктагы жалгандарды айтып, $1 миллион деп. $1 миллионду реально жашоодочу алдыңа алып келип туруп койсочу, жаныңдагы жакын досуңа кошуп сатасың, чын-чынына келгендечи, анча акчаны жетатан кармап көргөн эмес, билет, гедай каяктагы нерсени айтасыңар, ада айтпаса адам жанын чыгарыпчы. Силер мында коомго жайып атасыңар, мен да оюмду айтып атам. Акыллуу кемдер силерге окшогон аферисттерди ээрчип кетип атат, себеби дегенде молдоңор кошуп ээрчип алып атат. Бир койду берип койсо ал деле осун жабып алат экен, кээбиркилер акыл үйрөтүп коет. Кой, бир көрө албастык кылба ол деген, ооруга алып барат деп. Андай эмес, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жаман нерсени көрүп, бир коомго зыян келтирип аткан нерсени көрсөң, колуң менен токтот деген. Колуң менен токтото албасаң, көзүң менен жаман көр деген. Эч болбой атса мында жүрөктө жаман көрүп кой деген да. Силер эмне кылып атасыңар, Адамдарды бул дүйнөгө апарып тыгып атасыңар. Силердин айыңардан ажырашкандык көбөйөт жакында. Себеби дегенде күйөөсү аялы менен кеңешпестен бир 30-40 миң долларын ошо койго тыгып, анан кийин итоги эмне? Муну болот. Ата бала менен урушат. Бир машинасын барып туруп атасы менен кеңешпей алмаштыра коет. Акыл кем акылдык кылыпчы. Секталарга тооба кылдым, кандай адамдар кирип кетет деп таң калып атат го. Кудду ошондой силерди көрүп туруп ээрчип кирип кеткендер болот. На самом деле кой андай эмес, реально фермерлерди көрсөтөйүнбү? Мына Россияга келгиле деле мен силерге апарып туруп көрсөтөм. Фермерлер андай болбойт. Россиядагы фермерлер эң мындай жакшы нерсесин, жакшы жылкысынчы базар баасынан рубльга 100 миң, 200 миңге рубльга кымбат сатат. Силерде эмес, капкаяктагы бир мировой стандарт бар, ушундай болсо мынча миң доллар болот деген. Конечно, казанчынын өз эрки дейт, кайдан кулак чыгарса деген жери бар. Бирок, исламда да туура келбейт ондой, 100 эсе, 1000 эсе кымбат саткан деген жок. Майли 5 эсе, 10 эсеге чейин кымбаттаткыла боптур. Анда дагы боптур эмес. Туура эмес нерсени кылып атасыңар силерчи. Кийин акыретте Алланын алдында силер жооп бересиңер ошо кылган нерсеңерге. Силердин айыңардан көп адам зыян тартат, карап турасыңар го. Просто мен жамандык каалабайм силерге. Просто эсиңер барда мындай токтотуп, мындай башкача эле оокат кылгылачы. Ол силерге ат эмес. Мына Кыргызстанда мындай байларда мындай реально ат роскошь да, атты минесин билет. Ат чуркайт, ат күлүк, ат менен ата бабалар кийин мурун согушкан. Бут как транспорт катары койгон. Койду эмне кылган? Максимум жеген. Блядь, капкаяктагы нерсени баштайт, ёбаный в рот.